Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кайрадан түз эфирде KG Press каналы. Биз азыр Алайга сапарыбызды дагы эле улантып жатабыз. Азыр биз турган жер мындан 3-4 жыл мурда Ахматбек Келдибеков камакка алынган учурда мына ушул жерге, ушул аскага, биз турган жерге, биз кетип жаткан жерде эл чогулуп, бир ай бою жол тосулган. Аны сиздер жакшы билесиздер. Бул Сопу-Коргон айылы. Сопу-Коргон айылы Алайдагы эң белгилүү жана эр азаматтар Ахматбек Келдибеков, Марат Султанов деген белгилүүлөр чыккан айыл экендигин сиздер жакшы билесиздер. Ал эми мына сол жакта Терек деген айылга кирип кетет. Сол жакта Капчыгайда. Сопу-Коргон айылы өтө жакшы айыл. Эгерде бул видеону Сопу-Коргондуктар көрүп аткан болсо, анда сөзсүз түрдө ой пикириңиздерди бизге комментарий аркылуу билдириңиздер. Так, мал жолдун ортосуна чыгып алды. Малдан этият кылып айдоо керек. Ана бир нерсени сиздерге, айдоочуларга эскертип коелу. Буга чейинки биздин тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз бизге айтып эскерткен. Негизи машина менен жолдо жүргөндө, мал чыга калган мезгилде малдын алдынан эч качан өтпөш керек, астынан. Сөзсүз түрдө малдын аркасынан айдоо керек. Себеби мал алдыга таштай бергенде сүзүп кетишиңер толук мүмкүн. Буюрса Сопу-Коргон айылынан чыгып бара жатабыз биз. Алайга сапарыбыз улана бермекчи. Эгерде сиздерде, урматтуу подписчиктер, бул Алайга сапарыбызды көргөндөн кийин дагы кайсы жерлерди барып тартып сиздерге көрсөтүүнү каалайт элеңиздер, сөзсүз түрдө суранычыңыздарды биздин видеонун астында комментарий жаза турган жерге жазып калтырып коюңуздар. Биз буюрса аны эске алабыз. Мына эшектер турат кой, жолдун боюнда. 3 эшек турат. Алайда баягы эшек курут болду, эшек калбай калды, бүт Кытайга алып кирип кетишти дешти эле, бирок эшектер жүрөт. Негизи азыр эшектер деле көп мындай керектөөгө жарабай калды, анткени Кореядан чыккан Портер үлгүсүндөгү автоунаа кыргыздын турмуш тиричилигине өтө мындай жакшы керектелип жатат, аны жакшы билесиздер. Эшектин ролун аткарып атат да, мындайча айткандачы. Чител айылы. Чител айылына келдик. Ал эми мына жакта, оң жактагы Дарыянын аркы бетиндеги айыл, бул жерге таал айылы деп коет, Алай районунун. Так, мен 100дө кетип атам. Орто эле кетип атам. Бир аз нарушение кылып атам, себеби населенный пунктта секинирээк жүрүшүм керек эле. Биз шашылышыраакпыз, ошон үчүн бир аз катуураак жүрүп жатам. Бул 3дө айыл. Жок, 3дөгө келе элекпиз аны. 3дө нарактагы айыл. Турабы? Налычы. Ана 3дө турат го, ошонун атынан 3дө айыл коюлган. Таш аскарды өтөт. Кадырман мекендештер, биз кийинки серияда көрүшөбүз буюрса.
ар бириңиздерге амандык тилейли. Ар дайым биздин каналыбыздын гана күйөрманы болуңуздар. Биз сиздерге ден соолук гана тилейли. Ушуну менен Сопу Корган жана Чийтала, Жергетал айылдары боюнча көрсөтүүбүз аягына чыкты.